Административдик аймактык реформа жүргүзүүнү шарттаган мыйзам долбоору алгачкылардан болуп Ысык көл облусунун Түп районунда ишке ашты. Дуанда буга чейин 48 айыл аймак болсо, бүгүнкү күндө алар ирилештирилип 17 айыл аймак болуп түзүлдү. Учурда АТРдин артыкчылыктары, алгачкы жыйынтыктары, реформалоодогу бир катар көйгөйлөр боюнча окутуу семинарлар өткөрүлүп жатат. 33 шаардын курамына айыл аймактар, айылдар, калктуу конуштар кошулуп, 14 шаар өзүнүн территориясын, аймактарын, калкынын санын көбөйдү. Ошону биз айта кетсек, Бишкек шаарынын аймагы 3 эсе көбөйүп, калкынын саны көбөйдү. Ошондой эле Ош шаарында ошондой ири өзгөрүштөргө барды. Бул семинардын ушул максаты ушул мыйзамдарды кабыл алдык. Эми кийинки кадамдар кандай болот? Ошол айыл аймактарда, райондордо иштерди жеңилдетүү боюнча, калкка кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу боюнча жаңы иш-чараларды иштеп чыгуу максатында чогулуп отурабыз. Мындай жаңылануу жергиликтүүлөр үчүн да ыңгайлуу. Аймакташтыруунун негизинде айыл аймакта бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, калктын жашоо деңгээлин жакшыртууну шарттайт. Анын алкагында социалдык объекттердин курулушу, жол салуу, жарыктандыруу иштери өңдүү бир катар аракеттердин өз маалында бүтөөрүнө да өбөлгө болору белгиленди. Реформа бул биз мамлекетке азыркы учурда керектүү. Бул айыл аймактардын өнүгүүсүнө, айыл аймактардын ресурстарын натыйжалуу пайдалануусуна, ошондой эле жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө багытталган реформа. Агенттик тарабынан айыл аймактардын жана шаарлар мэрияларынын штаттык курамы түзүлүп, иреттелип атат. Айыл өкмөттөр менен айылдык кеңештердин төрагалары, айыл өкмөттүн башчыларына, райондук тиешелүү адистерине жана областтын тиешелүү адистерине окутуу жүргүзүлүп атат. Айыл аймактар буга чейин чакан гана калкты тейлесе, аймакташтыруудан кийин алардын саны да өстү. Ошондой эле 2-3 багытты бир тейлеген кызмат секторлору да пайда болду. Административдик аймактык реформанын артыкчылыгы катары аймактык мамлекеттик органдардын башкаруусу жакшырып, айлык маяналарга, иш сапар, транспорт чыгымдарына жумшалуучу финансылык чыгымдар үнөмдөлөрү да белгиленди. Административдик территориалдык чектер бекилген эмес экен да, бир дагы документ менен чектери болгон. Анан ошол биз техникалык жумушту аткардык деген себебибиз, биз ошол картографиялык материалдардын негизинде бүт айыл аймактардын чектерин тактап, алардын баяндамаларын түзүп, жерлеринде чектерин тактап бердик десек болот да. 700-800 миллион дегерегинде акча каражаты дагы үнөмдөлдү. Буга чейин жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алып берген. Ал эми ушул жылдын 19 июлунда Кыргыз Республикасынын президенти ал мыйзамга кол койду. Мыйзам күчүнө кирди. Бүгүн биз ошол мыйзам күчүнө кирген мыйзамдын мындан келип чыккан биз аткара турган жумуштар жөнүндө талкуулап атабыз. Алдыда реформаны толук кандуу ишке ашырган бир катар айыл аймактарды дотациядан чыгарып, бюджетин көбөйтүү максаты коюлууда. Белгилей кетсек, реформанын алкагында республика боюнча айыл аймактардын саны 452ден 235ке кыскарган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.